Көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпиондугунун байге фонду 11 миллион сом. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясынын президенти Талас Бегалиев билдирди. Анын айтымында байге фондунун 5 миллион сому достук кубогу үчүн, Кыргызстан жана Казакстандын 8 командасы, 5 миллион сому клубтар лигасы үчүн дүйнөнүн 12 клубу катышкан мелдеш жана 1 миллион сому ардагерлер кубогу үчүн коюлган. Ошондой эле Талас Бегалиев аталган мелдеште 1-2, 3 орунду багындырган командалардан тышкары катышкан бардык командаларга акчалай сыйлык тапшырыларын кошумчалады. Белгилеп кетсек, Көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпиондугу 13 августтан 20 августка чейин Чолпон Ата шаарында өтөт. Ага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Ооганстан, АКШ жана Өзбекстандан келген 22 команда катышууда. Ал эми чакыруу жиберилген дагы эки өлкө, тактап айтканда Туркия менен Монголия, белгисиз себептерден улам келишкен эмес. Кечээ 13 август күнү кечинде Ирандын Шираз шаарында Шах-Черах мечитинде теракт болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, анын кесепетинен 4 адам каза болгон, жабыркагандардын саны 8 адамды түзгөн. Ирандын жергиликтүү маалымат каражаттары мечиттин видеокамераларына түшүп калган террордук чабуулдун фрагменттерин жарыялады. Кадрлардан мечитте намаз окулуп, имарат ичинде эркектердин, аялдардын, балдардын жүргөнүн көрүүгө болот. Бир аздан кийин эле башкы дарбазадан бет кийген террорчу чуркап кирип автоматтан ок чыгара баштаган. Бул аталган мечиттеги экинчи теракт 2022 жылдын октябрынын аягында 5 белгисиз адам мечиттин аймагына ок чыгарган. Анын кесепетинен 13 адам каза болуп, дагы 45 киши жарадар болгон. Террорчулардын бири ошол эле түнү колго түшүрүлсө, калгандары кийинчерээк кармалган. Үстүбүздөгү жылдын май айында кылмышка тиешеси барлардын экөө өлүм жазасына кесилген. Кыргызстан Казакстанга суу берүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу бүгүн 14 августта Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка алайык, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү 17 июлдан 19 июлга чейин анда казак тарап Талас дарыясынын бассейнде суу жетишсиздигин белгилеп, мындан улам Жамбыл облусундагы эгин талааларын сугаруу оор болуп жатканын билдирген. Буга байланыштуу Киров суу сактагычынан суу көбүрөөк өлчөмдө тагырага 18 июлдан 31 июлга чейин 45 метр куб суу берүүнү суранышкан. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Киров суу сактагычына секундасына 1,3 куб метрден гана суу агып кирип жатат. Былтыр ушул күнү суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 13,7 куб метрге жеткен. Белгилеп кетсек, буга чейин Казакстандын Жамбыл облусунда суу олуттуу тартыш болуп жаткандыгы дагы кабарланган. Бостередеги жарандын өлүмү боюнча шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу бүгүн 14 августта Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин маалымдалгандай, 6 августта Бостере айылынын аймагында жайгашкан Алтын кум пансионатынын көл жээгинде Талас облусунун 23 жаштагы тургуну жарандын өлүмү боюнча сотко чейинкөндүрүш ишин ар тараптуу жана объективдүү териштирүү максатында атайын тергөө ыкчам тобу түзүлгөн. Окуяны мамлекет башчысы Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алып, укук коргоо органдарына ар тараптуу жана объективдүү тергөө жүргүзүүнү тапшырган. Түзүлгөн атайын тергөө ыкчам тобу тарабынан каза болгон жарандын өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн көлөмдүү иликтөө иштери ишке ашырылып, кошумча күбөлөр аныкталып, алар менен сурамжылоо иштери жүргүзүлгөн. Өлүмдүн себебин аныктоо максатында кошумча соттук, медициналык жана соттук химиялык экспертизалар дайындалган. Ысык көл райондук соттун чечими менен шектүү жарандарга карата тергөө амалдарын өткөрүү мезгилинде 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында окуянын жагдайлары жана себептерин аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Быйыл Бишкек шаарындагы 11 жаңы конушка газ жеткирилет. Бул тууралуу бүгүн 14 августта Газпром Кыргызстан компаниясынан билдиришти. Маалым болгондой, учурда Токөлдө, Шактилек 2, Актилек, Турбаза жана Аларча жаңы конуштарында газ түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Чүй облусунун Новопавловка жана Селекционный айылдарында дагы иштер башталганын, жакында Бакаята, Жогорку Көкжар, Папеновка жана Товерная калктуу конуштарында дагы жумуш баштоо пландалып жатканы айтылат. Ага ылайык 2023 жылы 218 чакырымдык газ түтүктөрүн орнотуу пландалган. Ал эми жыл башында Борбор калаадагы Кырман жаңы конушуна газ берилген.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.